Салам достор, сиздер менен окутуу. Бүгүнкү сабагыбыз убакытты кантип айтабыз. Англис тилинде убакыт жөнүндө сүйлөшүү үчүн 3 негизги сөз бар. In, on жана at. In предлогу айларды, жылдарды жана мезгилдерди айтууда колдонулат. In December, декабрда. In 2010, 2010 жылы. In winter, кышында. Даталарды жана жуманын күндөрүн on предлогу менен айтабыз. On January 18th, 18 январда. On Saturday, ишемби күнү. Саатты айтканда at предлогу менен айтабыз. Аман has lunch at 12 o'clock. Аман түшкү тамакты саат 12-де ичет. Англис тилинде алдыдагы эрежелерге жатпаган убакыт предлогтору менен калыптанып калган өзгөчө фразалардын тизмеси бар. Аларды дагы жаттап алуу зарыл. Бул тизмени карап көрүңүз. In the morning, эртең менен. I go to school in the morning. In the afternoon, түштөн кийин. She goes to the swimming pool in the afternoon. In the evening, кечинде. I like walking in the evening. At night, түндө. The stars shine at night. At the weekend, эсалуу күндөрү. I don't work at the weekend. At the same time, ошол эле учурда. We finished the test at the same time. On Tuesday morning, бейшемби күнү эртең менен. We will meet on Tuesday morning. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.